Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин тренер окутуучулары дистанттык окутууда компетенттүүлүккө багытталган окутууну уюштуруу күчүнө киреби, дистанттык окутуу күчөт алабы деген панелдик талкууну аралыктан уюштуралы дедик. Учурда коронавирус эпидемиясынын эпкини билим берүү системасына дагы келгендиктен анын иш багытын өзгөрттү. Педагогдордун башка өңүттө изденүүсүн талап кылды. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, баардыгыңарга ден соолук, дем күч, чыгармачылык, изденүүчүлүктү каалайбыз. Деги эле студенттердин жанында болуп, анын көзүнө карап, алар менен чыл тилинен баарлашып, сезимдерди бөлүшүп өткөн сабакка эмне жетсин. Бирок ушундай аралыктан окутуу мүмкүнчүлүгү бизге берилип жаткан мезгилде студенттердин жашоосуна керектүү компетенттүүлүктөрдү аралыктан окутуу аркылуу калыптандыруу жана өнүктүрүүгө аракет жасайлы. Учурда билим берүү багытындагы бардык тармактардагы жогорку окуу жайы, орто окуу жай, мектепте жаңы муундагы стандарттар компетенттүүлүккө багытталган багытта иштелип чыкпадыбы? Мына ошондуктан бунун талабына ылайык компетенттүү окутуу деген эмне жана аны дистанттык окутууда кантип уюштурабыз деген суроого жооп издейли. Компетенттүүлүккө багытталган окутуунун парадигмасы студенттердин өз алдынча изденүү иш аракетине, практикалык багыттагы окутууга, көбүнчө студенттердин практикалык жумушту аткарууга багытталат. Мындай ишти уюштурууда төмөндөгү иш-чаралар ишке ашырат. Биринчи, студенттерге өздөрүнө кызыктуу түрдүү деңгээлдеги маалымат булактарынын болушу. Экинчи, студенттер алар пайдаланып, ошол булактарды өз алдынча изденип, эч кимдин жардамысыз практикалык иштерди жана компетенттүүлүккө багытылган тапшырмаларды аткаруусу. Үчүнчү, баалоо каражаттарынын фондусу студенттер үчүн ачык, айкын, түшүнүктүү болуп, окутуучу менен студент аралыктан жекече баарлашууда баалоо критерийлерин иштеп чыгышы. Төртүнчү, ар бир студенттин жазган жообу, өзү жасаган ишиндеги заттык өнүм жана өзүнүн продуктысы. Бешинчи, дистанттык окутууда окутуучунун студент менен онлайн байланышып жатканда баалоонун диагностикалык, калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу түрлөрүн колдонуп жатышы. Жогорудагыдай иш аракеттер азыркы дистанттык окутууда болуп жатат. Демек, дистанттык окутуу компетенттүүлүккө багытта окутууну уюштурууну күчөтүүсү шексиз. Аралыктан окутуунун жүрүшүндө студенттерди калыптандыруучу компетенттүүлүктөр. Кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарында жалпы компетенциялар жана кесиптик компетенциялар сунушталган. Анда жалпы бардык адистиктерде жалпы компетенциялар 80–100% чейин окшоштуктар бар. Ал эми кесиптик компетенциялар ар бир адистиктин ишмердүүлүктөрүнүн уюштурулушу ордуна, аткаруу кызматына жана башка себептерине негизделген компетенциялардын тизмегинен турат. Бул жерде биз жалпы компетенциялардын мазмунуна кыскача токтолсок, төмөнгүдөй бүтүрүүчү өз кесибине тиешелүү ишмердүүлүктөрдү уюштурууда методдорду, уюштуруу ыкмаларын колдонуу жана ишмердүүлүгүн натыйжалуу уюштурууга ээ болуусу, командада иштей билүү, жетекчиликтин, коллективдин тилин таба билүү, ишмердүүлүгүнө тиешелүү маалыматтарды издеп табуу, аларды маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу менен ишке ашыруу сыяктуу бир нече компетенциялар сунушталган. Ал эми кесиптик компетенциялар
ар бир адистиктин өзгөчөлүгүн иштин аткаруу ыргагына жараша сунушталып, андагы компетенциялар тиешелүү багыттарга ажыратылган. Мисалы, техникалык багыттарда өндүрүштүк, технологиялык, конструктордук, технологиялык, уюштуруучулук, технологиялык ишмердүүлүктөрүнүн мындайча айтканда алкактарында сунушталат. Ал эми педагогикалык багытта тиешелүү окуу программасын окутуу боюнча, класстан сырткаркы иштерди уюштуруу боюнча, окуу процессин методикалык жактан камсыздоо боюнча ишмердүүлүктөрдүн багыттарына карата бир нече компетенциялар сунушталган. Эми биз бул ушул стандартта сунушталган компетенциялар аралыктан окутууда кантип калыптанат, студент ушул компетенцияларга кандай тагдырда ээ болот, кандай шартта ээ болот дегенди карай турган болсок, алгач кесиптик эмес, жалпы компетенцияларга токтолобуз. Жалпы компетенциялар кандай болуп ишке ашат? Аралыктан окутуунун жүрүшүндө студент менен окутуучунун төмөнкүдөй маалыматтар менен иштөө алгоритми аркылуу калыптанат. Мисалы, окутуучу тарабынан берилүүчү маалыматтар адаттан сырт анализденет. Себеби онлайн видео сабактардын убактысы чектелүү. Ошол убакытта кандайдыр бир маалыматтардын негизгилерин берүүгө ар бир окутуучу аракет кылат. Бул биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү, ошол эле учурда окутуучу маалыматтар менен иштөөнүн, кандайдыр бир тапшырмаларды аткаруунун алгоритмин же болбосо инструкцияны конкреттүү студентке сунуштайт. Ошол учурда эле студент кандай компетенцияларга ээ болот? Студент ошол окутуучунун сунуштаган маалыматтары менен иштөөдө өзүнүн кесибине байланыштуу билимдерди өз алдынча издөөнү менен өздөштүрүүгө багытталат. Студент өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда өз алдынча аткаруу аракеттерине киришип баштайт. Студент берилген тапшырмалардын жоопторун окутуучуга жөнөтүүдө тиешелүү шарттагы маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуп баштайт. Бул өз кезегинде аралыктан окутуудагы студенттердин маалыматтык компетенцияларынын калыптанышын шарттайт деп түшүнсөк болот. Ал эми кесиптик компетенциялар бул жогоруда айткандай ар бир адистиктин өзгөчөлүгүнө, иштин аткаруу ыргагына жараша сунушталгандыктан биз бул жерде компетенциялардын ичине педагогикалык багыттагы студенттердин компетенцияларына токтолууну чечтик. Мисалы, бүтүрүүчү курста окуган студент окуу программасын окутуу багытындагы сабактардын максатын түзүү, окуучулардын ишмердүүлүктөрүн баалоо жана кайтарым байланыштарды жүргүзүү жумуштарын өзү билим алып окуп аткандагы учурдагы процесс менен салыштырып, анализдеп, ошол компетенцияларга ээ боло алат. Экинчи, класстан сырткары уюштурулуучу иштерди, сабактарды пландаштыруу этаптарын анализдей алат. Окуу процессин методикалык жактан камсыздоо ишмердүүлүгүнө байланыштуу кошумча окуу материалдары менен иштөө, маалыматтарды анализдөө, маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу менен ушул мүмкүнчүлүктөр ишке ашат. Эмне үчүн? Себеби биз монтип чечмелеп көрдүк. Кесиптик компетенциялар көбүнчө теориянын практикалык жактан аңдалышы, башкача айтканда, практикалык жактан берилген билимдерди практикалоо. Ал качан ишке ашат? Ошол педагогикалык же болбосо мамлекеттик диплом алдындагы практикаларды аткаруу менен. Демек, кандай чечимге келсек болот? Жыйынтыктап келип айтканыбызда, маалыматтык менен иштөөдө, аралыктан окутууда жалпы компетенциялар, жалпы эле ушул окутуучунун берген тапшырмаларын ишке ашырууда, берген билимдерди өздөштүрүүдө ишке ашса, ал эми кесиптик компетенциялар ошол теорияларды өздөштүрүү менен өздөштүрүлгөн билимдерди белгилүү бир деңгээлде өзүнүн ишмердүүлүгү менен салыштырып, жүрүп отуруп анан калыптанат. Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар дистанттык окутууда. Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалардын максаты социалдык маанилүү кырдаалдарда иш-аракетти жасоо жөндөмдүүлүгүн калыптандырууга багытталат. Эгер компетенттүүлүк бул топтолгон билимдерди практикалык ишмердүүлүктө жана күнүмдүк турмушта колдоно билүү жөндөмдүүлүгү болсо, анда компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар
коюлган максатты ишке ашыруу. Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар салттуу сабактын уюштуруусун өзгөртөт, аларга билим жана көндүмдөргө негизделет, бирок практикалык ишмердүүлүктө аларды колдонуу жөндөмдөрүн талап кылат. Хуторскойдун аныктамасы боюнча төмөнкүчө структурага ээ. Биринчи, тапшырманы аткаруу үчүн түрткү берилет, стимул, андан ишмердүүлүгү ачык боло тургандай маселе баяндалат, андан соң керектүү маалыматтарды камтыган булактар көрсөтүлөт, андан соң текшерүү каражаты жана продукт ачык айкын көрсөтүлүп, баалоо критерийлери аныкталган болууга тийиш. Анда эмесе алды жакта сиздер Zoom программасы жана AVN порталы аркылуу биз студенттер менен кандайча карым-катнашта сабактар өткөрүлүп жүргүзүлүп жаткандыгы боюнча маалыматтарга көңүл бурсаңыздар. Бул жакта Zoom программасы аркылуу студенттерге жөнөтүлгөн тапшырмаларды аткарып жатканын көңүл буруп атасыздар. Бул жерде бизде продукт көрсөтүлүп турат, студенттер үчүн ачык айкын болуш үчүн. Zoom программасы аркылуу студенттер менен кайтарым байланыш болуп аткан учуруна көңүл буруңуздар. Студенттерге экинчи тапшырманын баалоо каражаты боюнча берилген тапшырма жана аларга конкреттүү болуш үчүн продукт. Студенттерге берилип жаткан суроо кайтарым байланыш. Портал аркылуу биз студенттерге жүргүзүлүп жаткан дистанттык окутууда студенттерге сөзсүз төмөнкүдөй тапшырмаларды жөнөтүп, расписание боюнча кел билде көрсөтүлгөн убакытта тапшырмалар баргандан студенттер төмөнкүдөй файлдар менен документтерди ачышып, өздөрүнө жүктөгөндө төмөнкү тапшырманы карасаңыздар, алар үчүн сөзсүз кадамдар жазылып турат. Сиз стимул берилип атат, сиз кондитерсиз, сиздин максат алгоритм боюнча туура иреттүүлүктө ингредиенттерди кошуп торт даярдашыңыз керек деп, андан кийин бош орундарды аныктаңыз деп, ыраттуулукту аныктаңыз деп жооптор көрсөтүлгөн, каражат көрсөтүлүп турат. Андан кийин асты жакта сөзсүз конкреттүү түрдө нускама жазылып турат. Студент ушул нускама боюнча тапшырмаларды аткарып, бизге төмөнкүдөй формада жоопторду жазып жөнөтүп, мына бул жерде тапшырма конкреттүү түрдө студент биринчи бош орунду аныктады. Кайсы сөз туура эмес, туура болуш керек эле жазып, андан соң ыраттуулукту аныктап, биринчи, экинчини аткарыш керек, андан кийин төртүнчү кадам, үчүнчү кадам деп жазып, бул эреже бизде 3 орунду санды 1 орунду саңа көбөйтүү эрежесин берет. Демек туура жообу В экен деген жоопту алуу менен кайра биз аларга кайтарым байланыш иретинде баа коюп, жөнөтүп, андан кийинки тапшырманы аткарууга жол ачып берүүдөбүз. Компетенттүүлүккө багытталган окутуунун дагы бир маселеси бул дифференциалоо маселеси. Дифференциалоо дегенибизде бир гана жеңил, татаал, оор бөлбөстөн дагы бир топ маселелерин өзүнө камтыйт. Биринчи маселеси бул мазмундуу дифференциалоо. Мазмундуу дифференциалоо дегенибизде түрдүү компетенттүүлүктөрдү пайда кылдыруу үчүн ар түрдүү тексттерди жана көнүгүүлөрдү тандоо жана түзүү болуп эсептелинет. Андан тышкары студенттердин даярдык деңгээлине жараша көнүгүүлөрдү тандоо. Аралыкта окутуп жатканда азыркы учурда биз студенттерге материалдарды аудио жана видео материалдар аркылуу тапшырмаларды берсек да болот. Экинчи жагдайы студенттерди материалды өздөштүрүү деңгээлине жараша аларга ар түрдүү тапшырмаларды иштеп чыгуу болуп саналат. Ошону менен бирге студенттердин жеке жана профессионалдык компетенттүүлүктөрдү пайда кылдырууда алардын кызыкчылыгына жараша аларга үй тапшырмаларды даярдоо бул да окутуучунун бир милдети болуп эсептелинет. Азыркы учурда аралыкта окутуп атканда дагы бир жагы процессти дифференциалоо болуп эсептелинет. Процессти дифференциалоо дегенибизде түрдүү тапшырмаларды иштеп чыгуу. Биринчи тапшырма бул репродуктивдүү тапшырма. Репродуктивдүү тапшырмаларды үлгү боюнча берсек болот. Дагы бир тапшырма бул креативдүү тапшырмалар. Креативдүү тапшырмалар бул студенттердин өзүнүн чыгармачылыгына жараша жаңы продуктаны иштеп чыгууга берилген тапшырмалар болуп саналат. Экинчи жагдайы бул студенттердин өзүнүн деңгээлине жараша ар түрдүү көндүмдөрдү пайда кылдыруу үчүн студенттерге берилүүчү тапшырмалар жана тексттер болуп эсептелинет. Айрым студенттер үчүн алардын өздөштүрүүсүнө жараша татаалдыгы ар түрдүү тапшырмаларды да берсек болот.
Азыркы учурда аралыкта иштеп жататканыбызда студенттерге топ менен иштеткенге да тапшырмаларды берсек, бул жакшы болот эле. Мисалы үчүн, алар бири-бири менен ар түрдүү платформада, медиа платформаларга байланышып, чоңку тапшырма аткарышса болот. Аралыкта окутуу дегенибизде дагы кыйналган студенттерге кошумча колдоо көрсөтүү да аябай чоң мааниге ээ болуп саналат. Себеби мугалим ошондой студенттерге көбүрөөк убакытты бөлсө болот. Үчүнчү маселеси бул натыйжаны дифференциалоо болуп саналат. Натыйжаны дифференциалоо дегенибизде азыркы учурда АВН порталы аркылуу аралыкта окутуп атканда студенттер менен бирдикте натыйжаны кандай жолдор менен баалайбыз, кандай критерийлердин негизинде баалайбыз, кандай баалоонун фондунун каражаты аркылуу баалайбыз талкууласак да болот. Кайтарым байланыш аралыкта окутуп атканда бул индивидуалдык мүнөзгө ээ болот. Студенттерге баалоо каражатынын фондун пайдалансак аябай чоң натыйжа берет. Мисалы үчүн, чыгармачынын картасын түзүү, кластер, долбоор боюнча презентация, добал газета, стикер аңгемелерди сыяктуу тапшырмаларды берсек, студенттерде кызыктуу да болот, алар тапшырып атканда дагы өздөрү да жаңы нерселерди иштеп чыгышат. Дистанттык окутуудагы компетенттүүлүккө багытталган окутуунун дагы бир натыйжалуу жолу бул долбоорлук окутуу. Долбоорлоо ишин негизинен 4 этапты ичине камтыйт. Долбоорду тандоо, долбоорго даярдык көрүү, долбоорду ишке ашыруу жана акыркы этап долбоорду сыноо, баалоо. Студент менен чогуу долбоордун темасын, максатын тандоо жана пландоо иштерин аралыктан чогуу аткарууга жетиштик. Долбоордун аткарылыш этабында студенттер өз алдынча берилген материалды чыгармачылык менен изилдөөдө билимин, билгичтигин пайдаланып, өз чөйрөсүнө ылайыкташтырып, жаңыча жолдор менен практикалап жатышат. Заманбап каражаттарды пайдалануу менен коммуникация үчүн да жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралды. Долбоорлоп окутуунун шарты боюнча билимдин булагы окуу китептери эмес, бул студентти курчап турган чөйрө экендигин аралык окутуу дагы ушул этапты далилдеди. Аралыктан долбоордун жыйынтыгын презентациялоодо жана өз ишине баа берүүдө студенттен өз алдынчалуулукту, оригиналдуулукту талап кылынары байкалып турат. Долбоорлоп окутуу жыйынтыкка карай окутуунун натыйжалуу жолу. Аралык окууда компетенттүүлүккө карай багытталган окутууну уюштурууда төмөнкү онлайн платформалар жардамга келет. АВН, Zoom, Google Classroom, онлайн тестпад, WhatsApp, Telegram жана башкалар. Айтылган платформалар аркылуу тапшырмалар берилип, жана студенттер өзү жасаган эмгегин көрсөтө алат. Башкача айтканда, окутуучу жана студенттердин ортосунда кайтарым байланыш жүргүзүүгө болот. Zoom видеоконференцияларды, онлайн жолугушууларды өткөрүү жана аралык окутуу үчүн сервис. Видео жана аудио байланышты, демонстрациялык экранды, интерактивдүү досканы колдонуу инструменттери бар. Ошондой эле чат аркылуу билдирүүнү, файлдарды жүктөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Google Classroom окутуу үчүн ыңгайлуу платформа. Google'дагы пайдалуу мүмкүнчүлүгүнүн баарын өзүнө камтыйт. Google Classroom'да жарыяларды, окуу материалдарды жана тапшырмаларды, видео файлдарды, сүрөттөрдү, шилтемелерди жайгаштырганга болот. Ал жерде студенттерди баалоого жана тапшырмаларды аткаруу процессин текшерүүгө болот. Google Classroom Stream деген функциясы бар. Онлайнда суроо берүүгө, комментарий жазууга студенттер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Google Документтер аттуу инструментте онлайн режимде тексттик документтерди түзүүгө жана файлдарды оңой форматтоого, студенттерге жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Ошондой эле Google Hangout бар. Ал онлайн чат функциясы. Ал жерде аудио жана видео трансляция аркылуу баарлашууга болот. Онлайн тест-пад дүйнөнүн кандай бурчунда болбосун студенттерге, кызматкерлерге билим берүүгө жана жетишкендиктерин текшерип баалоого мүмкүнчүлүк берүүчү система. Онлайн тест-пад платформасында колдонуучулардын тизмесин түзүү жана аларды топко бириктирүүгө болот. Ар түрдүү форматта окуу материалдарын түзүү жана папкаларга бөлүү үчүн оңой функциялар бар. Андан сырткары кроссвордторду, ребустарды, логикалык оюндарды түзүүгө же даяр интернеттен алып колдонууга болот. Статистикалык отчет аттуу көзөмөлдөөчү инструменти, окуу процессине катышуу журналын, жетишүү таблицасын, тапшырмаларды аткаруу графигин өзүнө камтыйт. Тренинг кабинет деген бар. Кабинетте өзүнүн кирүү коду болот. Окутуучу өзүнүн профилин өзгөртө алат жана студенттердин жетишүү катышуусун көрө алат. Мен Жаат колледжинин БКМ бюджет нөмөр 9 группасынын 2 курсунун студенти Талайбек Кызымова бар. Биз дистанттык окуу окуп жатабыз. Дистанттык окуу бизге аябай жакты. Биз үчүн аябай ыңгайлуу жана биз үчүн коопсуз. Саламатсыздарбы, биз Авен программасы менен 20 марттан баштап дистанттык окуу программасы менен иштеп атабыз. Ал программанын негизинде сабактар жакшы өтүлүүдө. Силабустарыбыз электрондуу библиотекаларды кошуп пайдаланып атабыз. Авен программасынын өзгөчөлүгү ушундай кырдаалда жардам берип атат. Билим алганга жакшы, мугалимдер менен байланышыбыз жакшы. Авен программасы жакшы иштегенде байланыштуу биз тесттерди өз багында белгилеп, күндөгүдөй эле сабак учурундагыдай эле сабак өтүүбүз жана модуль тапшырууда эч кандай кыйынчылык болгон жок. БКМ Мелеке 19 группасынын кыздарынын атынан жалпы Жалал Абад колледжинин мугалим агайларына ыраазычылык билдиребиз. Бизди ушундай шартта окутуп билим алдырып жатканыңыздарга